сакал тууралуу 10 нерсе бар, макрух, жакшы эмес. Кээ бирлери макруху оор, жакшы эмес. Кээ бирлери жеңил, жакшы эмес. Макрух. Кайсылар десе, хидабуха биссават, кара менен боёш, жакшы эмес. Ватабидуха бил кибрит, сера деп коет, сера менен кээ бирлер күйгүзүп, элдин арасында, о, бул ак сакал экен, муну сыйлаш керек экен деп, ошентип күйгүзүшү макрух. Ва натфуха, сакалды жулуш макрух. Ва натпишиби минха, агарып калганын, ой, мен жаш көрүнөйүн деп, агарып калгандарын жулуп салыш макрух. Ва нуксону минха, кемитип салышы макрух. Мындай bir yerинен калтырып, азыр кылып атышпайбы, модный кылып. Сүннөткө жөнөкөй адамдар айтты, бунун каякта сүннөт дейт. Ва зиядату, же кээ бирлер өтө эле өстүрүп алат дейт. Ва тасрихуха тасаннуан, же тарайт өстүрөт, атайын көрүнүш үчүн, мактаныш үчүн. Кээ бирлери элге көрүнүш үчүн, кээ бирлери болсо, ой, бул шундук таква экен деш үчүн, мунун баары макрух. Ва назар эле савадига ажабан биш-шабаб, сакалдын карасын карап, о, сен тим эле курч жаш экенсиң деп таңгала турган болсо дагы макрух. Сенин да карашың, анын да ошентип мактанышы. Ва эле же агын карап туруп, о, сен дин жолунда аябай тим эле мээнет кылып атып агарып кеттирсиң десе, ал дагы кейкейип алышы, буга да макрух, тиге да макрух. Чыктыбы? Сакалдын ичинде көп иш жатат. Ва хидабил хумра ва суфра, же болбосо кызыл менен сары өңдү боёйт, бирок ниети такваларга, алымдарга окшошойн эмес. Башка эл көрсүн, эл деш үчүн болсо дейт. Жайына койсоң, Кудайым менен сүннөт кылып атам десең, проблема жок. Мындай сөз бар, аз келебиз. Дагы бир страшный жерин айтам. Вакыт барбы? Ванаха анил хидаб бисават, пайгамбарыбыз хадисинде кара менен боёгула деди. Неге? Хуа хидаб ахлина, тозок элинин өңү ошол деген экен. Сакалын кара менен боёй турган болсо. Хадис эми дайык болушу мүмкүн. Экинчиси ватазава жарон али ахди Умар. Умар ибн ал-Хаттаб падыша болуп турганда бир адам өзү улгайып калды, сакалдар агарып калган экен. Бирок кара өңгө боёп алып туруп, анан жаш келинге үйлөнөт. Алдайт да. Анан Умар ибн ал-Хаттаб анан күндөр өтөт, айлар өткөндөн кийин баягы ага көрүнүп калат экен. Билинип калгандан анан кыздын, келиндин туугандары, байкелери анан Умар ибн ал-Хаттаб барып даптанышат. Ой, бул алдап койттур бизди. Жашпын деп туруп, бул 25 эмес эле, бул 40 экен да дейт. Десе анан Умар ибн ал-Хаттаб чакырат дагы эмне кылат? Камчы салат. Сен алдайсың деп никесин жокко чыгарат. Болбойт алдаган. Кара менен боёп алган. Эң биринчи сакалын кара өңгө бойгон фараон дейлет экен. Ибн Аббастан келет сөз, пайгамбарыбыз ушундай деген дейт. Якуну фи ахири заман, кыяматтын алдында ушундай адамдар болот. Каумун яхтабуна биссават, сакалдарын кара өңгө боёп башташат. Көбүчкөндүн уялары сыяктуу, жаннаттын жытын көрбөйт булар дейт. Экинчиси хидаб бисуфра. Кызыл өң менен, хынанын өңү менен, сары өң менен боёй турган болсо болот. Талбисан ли шибал ал куффар фил гар. Качан болот десе, ошондой бөлөк өңгө, же болбосо кээ бирлерде карага дегендер бар, согушта дейт. Душмандарга жаш, курч, сүрлүү көрүнүш үчүн дейт. Согушта гана дейт. Башка учурда уруксат жок дейт. Жөнөкөй учурда агарып калгандарды хына менен эле боёйбуз деген сөз болуп атат. Ва хадaba ba'dul ulama bis-sawat, кээ бир алымдар кара өң менен бойгон экен. Неге десе, согуш учурунда ошол душмандарга айбат болуш үчүн дейт. Албетте өзүң калба. Фала язиду кибрус синни лил жахили, анан эми баягы сакалды коюп алып имам Маликтен ушундай сөз келет экен. Караату фи ба'дил кутуб, мен кээ бир китептерде окудум дейт. Ла тагурраннакумул лиха, силерди сакал алдабасын дейт. Неге? Фа инна таиса лаху лихя. Эчкинде эле сакал бар деген.
Силер сакалга алданбагыла дейт. Сакалды коюп жүргөн аферисттер толтурат азыр. Бандиттер бар. Милициянын көзүнө көрүнбөйүн деп сакал коюп алса, анан сигарет чегип, насыбай атып турса, алыстан кетип бараткан, жакында кетип бараткан адамдар карайт да, мына силер молдокелер, мына силер диндарлар, мына намаз окугандар монтип турасыңар. Тиги өмүрү намаз окубайт ал. Ал милициядан качып жүрөт, же болбосо аферист, алдайын деп атат. Алданбагыла дейт. Фала язиду ва хатб баъдул улама ва лам якун фиха ва шухра дейт. Фала язиду кибру синни лил жахил илля жахлан. Картайганда эми картаңында эле сакалды алданбагыла дейт. Себеби жахил, надан адам картайса деле, сакалын койсо деле надан дейт. Фалилму самаратул акл, илим болсо бул акылдын мөмөсү дейт. Яхья ибн Маин Ахмад ибн Ханбалга айтып атат. Экөө тең калдайган алымдар. Яхья ибн Маин деген чоң известный белгилүү мухаддис, хадис илиминин ээси. Ахмад ибн Ханбал, Ханбали мазхабтын ээси, өзү да мухаддис, факих, чоң алым. Анан Ахмад ибн Ханбал имам Шафиинин алдына барып шакирт болуп отурат. Яхья ибн Маин айтат, сен Суфиян Саури деген хадис илиминин алымы турса, сен ушу жаш Шафиинин алдына барып отурасыңбы дейт. Ошондо Ахмад ибн Ханбал айтат, сен бул жигиттин жаш болсо дагы мунун ичинде бар илимди билгениңде сен экинчи жагына барып отурат элең дейт. Сен айтып аткан Суфиян Саури өтүп кетсе, ал пайгамбарыбызга жакыныраак. Анын ордунда пайгамбарыбыздан алысыраактагы цепочкасы менен мен пайгамбарыбызга хадисти жетип алсам болот. Бирок бул Шафи өтүп кетсе, мунун илими өтүп кетсе, аны мага эч ким бере албайт деген. Жаш менен деле илим болсо болобу? Болот экен. Картайып деле, сакалын агартып алып деле, надан болору болот бекен? Болот экен. Сакалды коюп алып таквалар да болот экен, сакалды коюп алып дин менен иши жоктор да болот экен. Алданбагыла дейт. Жүрөктү карагыла, амалды карагыла. Вакатна алейхиссалам аннат фишшиби ва кала хува нурул муъмин. Кийинкиси макрух иштерден сакалдын актарын жулбагыла дейт. Тыюу салды, кыямат күнү бул нур болот дейт. Өзгөчө Кудайым ыраазычылыгы үчүн сакалың агарса, аялыңды намаз окута албай 10 жыл кармашып отуруп сакалың агарып кетти. Охо, өзүң менен жаннатка чоң алып кетейин деп сакалыңды агартып атасың, бул жакшы. Бир туугандарың динге алып келип карайын деп сакалың агарып кетсе, бул кыямат күнү сага нур болот дейт. Нур боло турган нерсени эмнеге жуласың дейт. Жулба дейт. Кийинкиси ванатфул фаникайни бида. Муногу анфака деп коет. Не деп коет эле? Орусча. Бирдемке дейт чылып. Муну жерлеринде жулбайбыз дейт. Бул да бидат дейт. Жайына койгула дейт. Главный бул губага чыгып кетип, тамак жегенде бияң аралашып кетпесин. Мурутуңду кыска кылып кырасың, же болбосо кыскартасың. Муногу эриндериң ачык болуп турсун, ылдый жагы да ачык болуп турсун. Буларды өзгөчө жулбагын дейт. Бөлүп муну дагы жулбагын дейт. Умар ибн Абдулазиз деген амияттардын бирөөсү падыша болгон, ошонун үчүндө ушул жерин жулуп тазалап коюп, зыңкыйтып, чек-чек кирип келген бирөөнү эмне кылган? Күбөгө өткөрбөй койгон дейт. Күбөгө ал учурда күбөгө өтпөй калат деген сөз. Изат сен жарабайсың, сенин күбөлүгүңдү мен кабыл кылбайм. Сенин даражаң төмөн деген сөз экен да. Ошондой болуп калчу дейт.